Кутман күн, урматтуу туугандар. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо Сирия, Шам мамлекети тынч эмес болуп жатат. Аль-Джуланинин кол астындагы ошол Хаят Тахрир Шам кыймылынын мүчөлөрү ар кандай көз карашта болуп атат. Кээ бир учурда ал көз караш өзү Аль-Джуланиге өтө коптуу болуп жатат деп айтылууда. Аль-Джуланинин жашоосуна коркунуч да туудурулуп жатат. Анткени ал деген Израиль менен мындай кызматташуу келишимин түзөм деп жатканда ошол нерсе аябай катуу жакпай жатат Хаят Тахрир Аш-Шамдын көп бөлүктөрүнө деп. Негизи ал кыймыл бүгүнкү күнү Сириянын Шамдын расмий армиясы болуп калган, анан милициясы да болуп калган. Ушу теке 12-синде бедуиндер, мындай эркин арабтар, мындай айтканда арабтар өзүлөрү айткандай жапайы арабтар деп айтышат, бирок туура эмес сөз го дейм да. Бедуиндер ошо Друз улутундагы соодагерди кармап алышат дагы, соодадан бирдемкени бөлүшпөй калып, аны туткунга алып, жана анын ошо мурут сакалын кырдыра баштайт. Ошентип кичине мазактап баштаганда Друз милициясы келип туруп ага болушат. Друз милициясына каршы бедуиндердин аскерлери, ошо куралчандары келип туруп атыша башташат да. Атыша баштаганда ошону кичине тынчыталы деп бул жерден баягы көп өтө мындай тынчсыздык пайда болду. Анын баарын барып туруп тынчтыкка алып келели деп ХТШ кыймылы, ошол Хаят Тахрир Шам кыймылы танкалар менен, машиналар менен, бүт чоң күчтөр менен кире калат дагы. Ошо друздарды негизи ошо Шам мамлекетинде 700 миң друз жашайт. Анын ичинен ошо 20 миң друз Голан бийиктиктеринде жашайт. Джулани деп бекеринен айтылбас. Ошол Голан бийиктиктериндеги друздар өткөндө бир роликтерде айттым эле, 1 жыл мурда кат жазып Израилге суранып, бизди ошо колдоп бергиле, бизди коргоп бергиле деп. Анан израилдер бир малда Сирияда революция болуп жатканында ошо Голан бийиктиктерин басып алып, ошол жерден там салышып, ошол жерде курчап алышкан. Жана Сирия жаңы өкмөтүнө айтышкан, ошо кайсы бир чек арадан друздардын жерине килсеңер, ошо азыркы жер ал Суей да, ошо айтылып жаткан жер, биз деген аскер күч колдонобуз деп коюшкан болчу. Ошо ХТШнын кыймылы друздардын Ай-Суейдага кирип туруп курчап кирди. Жана друздар менен бедуиндер менен атыша баштады. Байкоочулар айтып атат, бедуиндер ошо ХТШнын эле мүчөлөрү окшойт деп. Атыша баштаганда бир нече ошо 100дөн ашык киши набыт болду дейт. Так сандар тактала элек. Ошол эле маалда 15-чи текеде, ошо 14-чү жана 15-чи текеде Израилдин авиациялык күчтөрү, учактары бомбалоочу сокку жиберишти жана бир нече танкыны жарышты. Осинтерлердин айтуусу боюнча, могу кадрлардан көрсөңөр керек, бир танк так жарылган белгилүү да. Калган танктар, канча танктардын саны болгондо байкоочулар айтат, экини байкадык дейт сүрөттөрдөн, видеолордон, бирок так саны белгилене элек, 6дан ашык болушу да мүмкүн дейт. Ошол сириялык бронетанк күчтөрүн токтотту, бирок Сириянын ошо Шамдын ХТШнын жөө аскерлери баары бир ошо терең кирип кетишти дейт друздардын аймагына. Жана кайра ошо Израиль менен Джулани менен байланышып, Израиль Кац, ошо коргоо министринин башчысы, сүйлөшүүлөр болуп, жана анын натыйжасында кайра согуш, ок атууну токтотуу жарыяланды текенин 15-инде. Ошентип бүгүнкү күнү албетте ок атуулар токтотулду, бирок түнү менен мындай кээ бир ок атуулар болуп жатты. Жана ушул нерсе дагы жаңы Шамдын өкмөтүнө чоң коркунуч туудурат. Анткени Израиль эгерде бүгүнкү күнү ушу жаңы калыптанып кайра бутуна туруп жаткан Сирияга кол салса, Ливанга же Иранга кол салгандай, албетте Сирия андан да катуу мындай башаламандыкка батып кетет да. Ошон үчүн ушул бийликти сакташ үчүн Израиль дагы өзү кызыктар да Сирияда мындай жакшы өкмөт орношуна. Бирок ушундай нерсе, ушундай кагылыш албетте бир четинен ошо Израиль Голан бийиктикти басып алып атат. 7 күндүк согушта бир жолу басып алган, анан буунун буйругу менен кайра кайтарган Сирияга. Азыр болсо кайра басып алып кармап атат. Албетте араб дүйнөсүндө бул деген аябай чоң
мындай кооптондуруу жана Сириянын өзүнүн ичинде Сириянын улутчулдары, патриоттору кичине мындай ич ачышып атат да, бул кандай деген нерсе, бул жерде тияк Түркия басып алса, тияк Курдистан басып алса, биякта ошо Израиль басып алса, ушул да болмок беле деген сөздөр да айтылып жатат да. Ошо анан албетте друздарды дүйнөлүк коомчулук айтып атат, Сирия Грузияга кирсе геноцид кылат деп, бирок алавиттерди геноцид кылды деп эч ким айткан жок. Алавиттерге баягы тынчтандыруу жана куралсыздандыруу операцияларын жасаганда катнашат. Анан друздар менен бирок Израиль болуп жатат да. Ошондой абал кандай деп ойлойсуздар? Ошо нерсе кайра мындай тутанып мындай жатат, кайра улам окатылып атат. Ошо Шам мамлекети деги тынчтыкты көрөр бекен? Ошо оюңарды комментарийлерден бөлүшүп коюңуздар. Эмки видеодон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.